Өз жерибизге кайтсак, биз дагы башка кыргыздар сыяктуу жакшы жашоодо жашап, караңгылыктан арылсак деген памирлик кыргыздарга быйылкы жылдын эсебинен Кыргызстандан атайын топ түзүлүп барып, алардын жашоо шарты, ден соолугу туурасында кенен маалымат алып келишти. Дал ушул топту биз студиябызга чакырганбыз. Бүгүн биз памирлик кыргыздар туурасында сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Көрсөтүүбүзгө келген конокторду чекесинен чакырып, кызыктуу маекти баштайлы. Ал үчүн Жогорку Кеңештин социалдык маселелер боюнча комитетинин эксперти Салтанат Бараканованы, ошондой эле Элден элге коомдук бирикмесинин өкүлү Элвира Акимованы жана муфтияттын маалымат катчысы Толкунбек Жумановду студиябызга чакыралы. Ушул быйылкы жылы барып келген экенсиздер. Ушул барып келгенден кийин сизди башкаларга салыштырмалуу көбүрөөк барды деп уктук. Быйылкы жылдын эсебинен канчанчы жолу барып келдиңиз? Мен быйыл 5-нчи жолу бардым. Быйылкы жылга барып келгениңизде кандай өзгөр экен, алар кандай жатышыптыр, ушул кыргыздар? Ошолор жөнүндө бир аз маалымат бериңиз. Биз мына 2008-жылы 1-нчи жолу барып, андан бери мына өкмөт, кыргыз өкмөтү жылда жардам берүүгө чечим чыгарышып, 2013-жылы, 14-жылы, ана мына 2016-жылы дагы барып, ошолорго кум жардам берип келип атабыз. Эми быйылкы жылы мен барып кичине мындай өзүмө кандайдыр бир кубанып да келдим да бир чети. Алар кичине баягы жашоосу оңолуп калыптыр. Мурдага салыштырмалуу. Мурдага салыштырмалуу. Анткени мисалы үчүн 2014-жылы мындан мурунку барышыбыз 2014-жыл болсо, ал жылы баягы чек араны кайтаргандар ушул кыргыздар өздөрү болчу. Ал жерде башка улут, башка адамдар жок болчу. Быйыл барганыбызда ал жерде бардыгы Афган мамлекет тарабынан келген афгандыктар экен да, чек арачылар дагы, профессионал чек-арачылар. Чоң Памирде жашаган ушул жактын хан катары кабыл алынып жүргөн Турдакун Ажы деген адам бар болчу. Ал 50 жашка чыккан. Тилекке каршы ал киши быйыл ушу август айларында кайтыш болуп кетти. 1 жыл ооруп жатып инсульттан кийин. Эми ошол кишинин немеси менен ошол Чоң Памирге мектеп курулуптур. Чоң Памирге ушу больница курулуптур. Андан тышкары ошол адамдар өздөрү баягы жол сала баштаптыр да, ушул кыргыздар өздөрү баягы колу менен жол сала баштаптыр. Ал жакта жол жок, билесиңер. Анан эми жашоо шарты баягыдай эле боз үйдө. Ошо бир оңолгон жагы да мурдага салыштырмалуу алардын жанагы топурактан үй куруп, анан Агахан мына 3 жылдан бери аларга жыгач жеткирип берип атыптыр. Ошо жыгачтан уже үй куруп, кичине жылууланып башташыптыр. Эми ал дагы жана байларынын колунан келген. Калкын саны боюнча жылда мурдага салыштырмалуу көбөйүп калыштырбы же азаюуда экен? Көбөйүү каякта аларда. Аларда мына 2003-жылы биринчи маалыматтарды алып, ошол тиги Кичи Памирдеги Абдрашид хан деген хан биздин Кыргызстандагы Кыргызстан бийликтерине кайрылып, бизге жардам бергиле деп ошол алгачкы ушу биздин эгемендүүлүк алгандан кийинки алгачкы алар жөнүндө маалымат келе баштаган учурда аларды биз көчүрүп келебиз деп Чоң Алайдан жер берип, ошондукенде Карзай келип бербей койгон да. Ошондо алар 5000 деп айтышчу. Андан кийин биз 2008-жылы барганда 3000 деп биз мындай маалымат алып келгенбиз да. Азыр болсо биз мына 14-жылы барганда мен Чоң Памирге бардым дагы. Чоң Памирде түнү менен отуруп, ар бир ошол айылдын шурасы деп коет, айыл башчы деп коет. Ошолор менен бирден санап чыктык да, канча адам бар, канча эркек бар, канча аял бар деп. Ошондо ошо бир жагында болгону бир 700дөн ашык адам болду. Экинчи жагында деле ошол Чоң Памирден бир аз бир 5-6 киши эле көп болбосо, мына ушундай эле сандагы адамдар бар. Азыр мына быйыл барганда баягы мени мурда барган катары бар тааныган катары Салтанат эже деп неме кылып калышты да. Анан биздин тиги барган жетекчилерге маалымат берип атышат. Ар бир шуура келип,
ошо айыл башчысы келип маалымат берип атат. Биздин айылда мынча адам бар, биздин айылда мынча түтүн бар деп. Анан келип мага айтып атышпайбы? Салтанат эже, биз тиги жана аялы жок эркектерди да аялы бар деп койдук, көбүрөөк жардам алалы деп дейт да. Алардын баягы мындай немеси да. Эми ушул дагы мындай каңырыгыңды түтөтөт да. Аларга ошо Ооганстандын бир мындай жайлуу жерлерине барыш үчүн, баягы базар бар жака барыш үчүн 7 күн, 5 күн, 7 күнгө чейин жол жүрөт экен бир тарабына. Кайра келиш үчүн шылып 15 күндүк жолдо келишет. Алар жакта баягы тамак аштын жалаң гана мал немесинен тамак аш болгон эт, сүт, май эле болот да. Ошолорду алар жүктөп алышып, курутун, сыр жасашат, ошо быштак деп ошолордун баарын жүктөп алып барып алмашып келишет да. Унга, кийим кечеге ошондой. Мотор деп бирден мотоцикл минип алышыптыр. 8 койдон 15 койго чейин алат экен. Бир мотоциклды зуулдатып жүрөт, жолдор оңолуп калыптыр, жол салынып калыптыр. Мына ушундай өзгөчөлүктөр бар, өсүштөр. Бирок баягы ден соолугу, турмушу, тиричилиги баягы боюнча. Келиңиз Толкунбек мырза, сизге суроо жаталы. Сиз кандай ой менен, кандай максат менен ал жака барып калдыңыз? Бишкек казыяты, ошо Бишкек шаары уюштуруп, ошол Садыр ажынын демилгеси менен ушул экспедицияга биз да кошулайлы. Ушул мусулмандар жашайт ал жакта. Алардын ошо диний ишенимдери кандай? Мындай биз эми бул жактан угуп калчубуз, алар ошол орустар келгенде качып кеткен, ошондой динди сактайбыз деп качып кеткен деген ар кандай такталган маалыматтар бар да. Ошолорду барып ушул өз көзүбүз менен көрөлү, кандай жашап атат диний багытында деген ушул максатта барып алар менен пикир алышып, сүйлөшүп келдик. Кандай экен дин жагынан алар? Мусулмандар мусулманбыз деп мындай ислам динин катуу кармашат бекенчи? Дин жагынан эметкенде ушундай түшүнүк бар экен, кыргызбыз дегенде эле мусулманбыз деген түшүнүк экен да, мындай башка эме жок да. Катуу кармашат дегенге көп кошула албайм. Себеби дегенде алар ошол мен көз карашымча, жекече көз карашымча ошол 100 жыл мурдагыдай бир исламды кармашат да. Мындайча айтканда эч бир маалымат кирген эмес да, диний багыттан маалымат жок. Балким илим жетишпейт. Илим жетишпейт, ал жагы көрүнө эле турат. Себеби дегенде сырттан окуп келген эмес эч ким жок. Бир гана ошо молдосу бар экен, ал дагы атасынан окуган экен. Атасы ошол Бухарадан окуп келиптир, Молдо Жума деген. Ошол атасынан окуптур. Ал дагы мындай кулак менен окуган да, китеп менен эмес. Өзү ооздон оозго ошентип өткөн. Мисалы Кичи Памирге барганда бул жактагылар эме болуп калыптыр. Мындай жекече жүрүп, бизде мисалы үчүн азыр топтолуп намаз окуйбуз, жамаат менен топтолуп мындай баяндар, сабактар болот. Алардыкы мындай ар кайсы жерде узак-узак жашагандыктан булар көп жиналышпайт дагы экен. Ошондуктан мисалы намаз окуганда бир киши өзү эле окуп жүрө берет экен. Мисалы саатын карап туруп намаз убакыты болду деп дараталы окуй берет экен. Чоң Памирде ага караганда бир аз топтолуп окуйт экен, бир аз келгиле десе топтолуп баян, бир аз жогорураак болду. Жакшы, келиңиз Эльвира. Чоң Памирге анан Кичи Памирге барып келик деп атасыздар. Кимисинде көбүрөөк болдуңуздар? Экөөсүнө тең бара алдыңызбы? Биринчи жолу бардыңызбы? Ал жакта ошо Кичи Памирде 2 түн болдук, 3 күн. Чоң Памирде деле ошондой. Барганда эмнеси менен өзгөчө таасирлендиңиз? Алардын жашоо шартына аябай боруморду да, аябай татаал экен. Анткени баягы алар ушу салтты да карманам деп, мисалы үчүн аялдар болсо аябай жука кийинишет экен да. Балким аларда кийимдери жоктур, бирок ошентсе дагы баягы салтты кармануу үчүн аябай катуу турат экен да. Азыр дагы мисалы үчүн өзүңүздөр байкасаңыздар, кыздар болсо баягы кызыл жолук, анан келиндер болсо ак жолук. Чындыгында көрдүк, бир топ жардамдар болуптур, түшүрүп атканын өзүм көрдүм баягы видеодон. Анан мунун баардыгы мамлекет тарабынан болду, ким тарабынан болду бул жардам көргөзүү? 2007 жылы Абдырашид хан анда тирүү эле, ал 2009 жылы кайтыш болгон. Ал ошо Кыргызстанга президентке кайрылып, бизге жардам бергиле деп кат жиберген. Анан ошол кезде Рыскулова Айгүл Маратбековна миграция министри болуп турган, анда госкомитет по миграции. Ошол комитеттин төрайымы болуп туруп, анан президент менен макулдашып, анан ушу жардам алып баралы деп өкмөт тарабынан 5 миллион сом бөлүнүп, биринчи жолу ошо 2008 жылы биз жардам алып барганбыз. Ошо ун, күрүч, туз, мындай биринчи керектүү неме азык түлүктөрдү алып барганбыз. Кийинки жылы ошол социалдык маселелер, анда социалдык саясат 5-чакырылыштагы комитетте
ушул маселени көтөрдүк биз. Көтөрүп анан ошондо депутаттар көтөрүп чыкты. Комитеттен 10 миллион сомдон кем эмес каражат бөлүнсүн өкмөттөн, бюджеттен жылда ушул оогандык кыргыздарга жардам берип туралы деп. Быйыл ошо 10 миллион сомдун жардамын алып бардык. Кенен кесир алып бардык, боз үйлөр барды. Тамак аш ошол азык түлүктөрдү алып бардык, кийимдерди тиктирип атайын, жылуу кийимдерди алып бардык. Алып баргандарыңыздар 2 памирге бөлүндү, э? 2 памирге тең бөлүндү да, ошо жана 50 боз үй 25тен 2 памирге бөлүндү. Оогандык кыргыздардын ал акыбалын оңдоого баарыбыздын ар бир кыргыздын жараны ошого мындай күйүп карап атканын сезесиң да. Бирок эми бул баягы ар бир кыргыз эле алып келсин ошолорду батат. Эми болгону 1300гө жакын адам калыптыр. Бир 600 үй бүлө ошону кантип батыра албайбыз деген ойду айтып атат да, биз баарыбыз ушуга мындай жүрөгүбүз менен мамиле кылып, жүрөгүбүз менен сезип турабыз ушу жардам керек экенин, көчүрүп келиш керек экенин. Бирок эми бул баягы мамлекет менен мамлекет ортосунда чечилчү маселе, бул саясий маселе жагы бар. Ошон үчүн биз чечилет деп турабыз. Жакшы. Дал ушул бүгүнкү биздин тема карата атайын сүрөттөрдүн топтомун слайд кылып койгонбуз. Азыр ошону көрөлү. Андан соң алдыдагы конокторду чакырабыз.
Памирлик кыргыздардын ден соолугу, алардын саламаттыгы туурасында маалымат алыш үчүн медицина илиминин кандидаты доцент Жипар Кермалиеваны, ошондой эле врач-акушер-гинеколог Индира Мырзалиеваны студиябызга чакыралы. Памирлик кыргыздардын саламаттыгы, ден соолугу туурасында маалымат алып келипсиздер. Айтыңызчы, алардын ден соолуктары кандай экен, бир аз маалымат берип өтүңүз. Биз эми саламаттык сактоо министрлиги жагынан барганбыз. Биз чагымда бир 300 кишидей көрдүк. Ошол 300 кишинин ичинен кичинекей баланы көрүп аттык, чоң кишини, аялдарды катар менен эле көрүп аттык да, баары тең эле оорубаган жери жок экен. Көбүнчөсү эле баягы муундар ооруйт экен, сөөк сактарын айтат экен, же бөйрөк ооруйм дейт. Сууктан эмеспи? Мүмкүн ал дагы бир себептер өтө көп, эми суук дагы болушу мүмкүн. Биз сураган убакта алар көбүнчө кайчылашкуда же болбосо бир туугандардын балдары бири-бирине үйлөнүшөт экен. Бул негизги себептеринен болушу мүмкүн деп ойлойбуз. Айымдарына басым жасап, сизден ушул айымдар жагын сурайын. Ден соолугу боюнча мен буга чейинки видеолорду көргөнүмө караганда көбүнчө айымдар ушул төрөт жагынан кыйналышканын, аны өзүңүздүн текшерип аткандарын көрүп калдым. Ошол жөнүндө көбүнчө айымдар кандай ооруга чалдыгышат экен, ошол жөнүндө айтсаңыз. Бул жолкусунда 2016 жылкы экспедицияда саламаттыкты сактоо министрлигинен биздин дарыгерлер топ түзүлдү. Анын ичинде ошо мен акушер-гинеколог, кардиолог, педиатр и врач-дерматолог барган. Ошо жерден бардык, топ түзүлүп, бунусунда айырмачылыгы ошо бизге көбүрөөк убакыт берилгендиги. 3 күн кичи Памирде, 3 күн чоң Памиринде болгондо. Мисалы үчүн аялдардын көйгөйүн караганда, жатындардын сезгенүүсү, көпчүлүгү бул биздин Кыргыз Республикасында дагы момдай аракеттер менен да бизде дагы акушердик осложнениялар болот, өтүшүп кетүүлөрү. Ал жерде медициналык жардам жоктугунан ал абдан курч маселеде турат. Эмеден кийин, төрөттөн кийинки кан кетүүлөрү, кан басымы төрөт учурунда көтөрүлгөндүгү, ошондон кийинки, төрөттөн кийинки кароо жок, жардам жок болгондуктан ошондон башка жерлери сезгенүүлөрү, то есть полиорганная недостаточность деп коет. Ошондой бизге бир Мариям айымды алып келишти. Ошол жерден дагы көрдүк да. Бирок чоң өткөн жылга караганда чоң Памирде өзгөрүүлөр болуптур. Бул биринчиден 1 ай, 1,5 ай болуп калыптыр. Ошо экте мектеп салынып, анан кийин акушерде фельдшердик пункт салынганда. Ошол жерде Тажикстандан фельдшер бар экен. Ошол жерде ал кандайдыр бир кароо жүргүзүлө башталган. Жок дегенде регистрация боло баштаган. Мындай төрөттөн кийинки кабыл алуулары туура эле кылышат бекен? Жок, ал жерде бир адам болуп төрөтөт деп жок. Анткен себеби то кыштоодо болушат экен, то жайлоого чыгышат экен. Ошол жерде жанында ким болсо, кайсы мисалы эжесиби же кайненесиби, кимиси болсо ошол төрөтө баштайт экен да. Бул жерден бирок түшүндүрүүлөр болду. Төрөт маалда эмне кылыш керек, кандай кылыш керек. Памирлик кыргыздарга барып, кызыктуу маалыматтарды дагы топтоп келген антрополог Динара Каныбек кызы бүгүн биздин студиябызда. Сиз да барып келген экенсиз. Кандай максаттар менен, кандай ой пикир менен барып келдиңиз? Эмнеси өзгөчө сизге таасирленди? Эмне өзгөчөлүктү байкай алдыңыз ал жактагы? Магистратурада окуганда ошол памирлик кыргыздар тууралуу ишимди жазыш үчүн аябай кызыкташ болчумун да, барыш үчүнчү, себеби мындай талай изилдөө жүргүзүш үчүн. Анан мен башынан өзү кызыккан темам алардын саясий жана социалдык турушу да. Өзгөчө да, мисалы ошол эле мотоциклдердин жетиши, алар ким колдонот? Кандай өзгөрүүлөр айтып атпайбы бул жерде? Ошол себептүү жолдор оңолуп баштайт, башка жактар. Анан адан тышкары ошол жака барганда башка дагы бир гипотезалар пайда болду. Мисалы үчүн кичи Памирде аябай алар өзгөчө бөлүнүп жашашат да, элдерден алыс. Эң эле мындай жакын нерсеси ошол афгандык жанагы погранзастава аябай алыс. Ал эми населенный пункт эмес да. Улуу Памирде болсо
элдери ачыгыраак да, өзгө башкача бир азчы, себеби оогандыктар менен алардын катыштары көбүрөөк экен. Анан ошонун баарын байкаганда ошондой чоң ар бир жылдык системалык түрдө уюштурула турган илимий изилдөөчү программа болсо деген ой болду да, себеби андай болсо биз мындай каттоо түрүндө алар тууралуу маалымат алганга мүмкүнчүлүк болмок. Ушулардын баягы билимсиздиги бир аз кичине адамды аябай өкүндүрөт да, ошол билимсиз болгондугучу. Ушул жагын кантип жойсо болот сиздин оюңузча? Билимсиздик булар баардыгы билимсиз, бирок арасында азыр жана мектеп ачылды деп атпайбызбы? Мектепке мурда Чоң Памирде деле бир боз үйгө барып, бир 3 ай жайдын күнү ошол аркы Ооганстан жактан мугалимдер барып окутчу да. Бирок биздин кыргыздардын ошол балдарын окууга бергиси келбегенинин бир себеби кыргыз тилин унутуп коет дейт да. Бул фарс тилинде окутуп атпайбы деп мына ушундай бир мындай кичине өкүнүчтөрүн айтышат. Бизден мугалим сурашат, ошо доктурларды сурашат. Бул барганда дагы биздин кыргыздар бир афгандык башка адамды жалдап жүрүшөт экен да. Ошол жазып берет, тигилер ооз-экиси айтып берет. Ал ошол неме араб алфавитинде, арабинде бизге каттарды жазып, мисалы үчүн мына бизге президентке, спикерге, анан өкмөт башчыга кат жолдоп жиберишти. Ушундай маселеси бар. Анан алардын дагы бир орчундуу маселеси бул алардын баягы паспорттору жоктугу. Күбөлүк деген тескеме деп коет экен, ошону берет экен, ал күбөлүк менен алар сыртка чыга албайт. Анан жана ажыга бардык деп байлары көп ажыга барып келген. Алардын ошо четке чыгууга ылайыктуу паспорттары бар. Мен быйыл белгилеп кетчү нерсе, быйыл мына бизди жетектеп барган Бакыт Адылов, миграциянын башчысы, миграция кызматынын балдарды алып келем деп атат, маселе чечем деп атат. Мына ушу жигитке да бир ийгилик каалайт элек ушу. Бурса билимсиздик жагы чечилип калар, ошо балдарды алып келип бул жерге окуткан атабыз. Жакшы экен суроолор. Памирде кыргыздарда мына өзүңөр айтып атсаңар 1300 гана калк бар экен депчи. Ошолордун эми паспорт жагын өзүңүз айтып кеттиңиз, ошо ооган өкүл мамлекети тарабынан тагандык бекен же алардын эч бир мындай каттоосу жок, мындай жөнүндө тоодо жүргөндөр бекен? Баягы сиз айтып атпайсызбы? Бул жака көчүрүп келиш үчүн алар баягы эки мамлекет ортосундагы келишим керек депчи. Ошон үчүн мен сурагым келип атат да, баягы ал жакта каттоодо турат бекен, турбаса анда алып келүү оңойлуу болуп калышы мүмкүн болуп атат да. Анан экинчи маселеси бул тил боюнча. Мисалы азыркы учурда кыргыз тили эркин сүйлөшөбү же мурунку биздин багыт менен сүйлөшөбү, кандай сүйлөшөт экен, ошол тууралуу суроо болот. Баягы 2003 жылы алып келебиз деп 200 гектар жер дайындап Чоң Алайдан ушул маселе болгондо Афганистанда бийлик өзгөрүп кетип, анан жаңы бийлик кетирбей койгон. Булар жашаган Чоң Памир, Кичи Памир бул Вахан коридору деп коет. Өтө стратегиялык мааниси бар мындай жер деп эсептелинет аймак Афганистандын. Келечекте мына ушул жерде азыр 5 мамлекеттин ортосунда келишим түзүлүп атат. Ошол жерден чоң бир мындай жол өтөт, мамлекеттер ортосундагы байланыштардын бир немеси да, мындай жолу ал. Ошо мындай келечекте бир жакшы неме берчү жол. Эгерде биз ошол кыргыздарды ошо жеринен жардам берип, жеринен аларга шарт түзүп берип, ошол жерде калса, бул чыныгы тарыхый кыргыздын жерлери. Чоң Алай, Мургап, ошо Чоң Памир, Кичи Памир, бияк жагы Кытайдагы Памир, мына ошол жердин баарында кыргыздар жашайт. Жер аттарынын баары кыргызча. Эмне үчүн башка өлкөдө болсо да кыргыздар өздөрүнүн жеринде жашай берсе болот да. Бул биринчи маселе. Анан жарандык деген ал ошол жер Афганистанга туура болгондон кийин, ошо кийин жана бийлик өзгөрүп кетип бербей койду деп атпайсызбы? Ошондо Карзай айткан, бул менин жарандарым, бул менин подданные. Мен өзүм колдойм, мен өзүм жол салып берем, мен өзүм карайм деп көчпөй калышкан. Азыр деле ошондой мааниде көчүп келүүчү этникалык кыргыздарга мамлекеттик кепилдиктер жөнүндө деген мыйзам бар. Ошонун негизинде кайрылман статус беребиз. Ал статусту четте жашаган ар бир кыргыз улутундагы адам ошол статуска
элчиликке консулдукка барып арыз бере алат. Ошол жерден ал ошол статусту ала алат. Бирок ал статус менен жүргөн киши Кыргызстандын чегинде гана территориясынын аймагында бүт немеге ээ болуп жүрөт да, укуктарга. Бирок ошол эле учурда ал ошол жакта ошол статусту алып, анан 1 жылда же 3 айдан кийин немеге барып, биздин элчиликке барып, мен кыргыздын жаранын бергинин десе, биз бере алабыз. Анткени ал ошол жерде ал мен афгандык жаран эмесмин, же болбосо афгандык жарандыктан баш тартам деп арызын берет болгону. Ошентип келе берсе болот. Мен бул жерде айткым келет, алар баягы цивилизациядан оолак, мындай өзүнчө бир мындай жабык капкада калгандай эле, аң сезимдери да өспөй калган, билими дагы жок болгондуктан алар баягы дүйнөлүк немеге аралашыш үчүн же ошого жетүүгө аларда мындай аң сезим жетпейт, көз караш жетпейт. Ошон үчүн аларды окутуш керек, үйрөтүш керек биз барып жашап. Кыскачараак жооп берүүгө аракет кылыңыздар. Өзүбүздүн жерибизди унутта калтырбай, барып изилдеп, алардын акыбалы жөнүндө билип келгениңиздерге абдан ыраазычылык билдирем. Андан тышкары ушундай жүрөктө өйтө турган бир нерсе бар экен. Бул кыргыз кыздары жөнүндөчү, алардагы кыргыздардын кыздары жөнүндө мындай макал бар экен. Кыргыз кызы малга сатылат, анан эми көзү кызарган ошо чалга сатылат депчи. Абдан ушул макалды угуп алып, ала өзүлөрүнүн макалы экен деп жүрөгүм ооруп кетти чындыгындачы. Анан ошо кандай жардам болду, ошолор жөнүндө кыздардын кандай Кыздары канча жаштан турмушка чыгат экен? Мен сиздин сүрөтүңүздү карасам, кичинекей кыз эле ак жок салып жүрөт, кичиге деле кызыл жок салып жүрөт. Бир аз ошол кыздарды турмушка узатуу жагы, кыздын жаш курактары ошол жөнүндө бир аз маалымат берет. Турмушка чыккан жашын сураганда көбүнчөсү жашырышат экен. Бирок деген баягы баласынын курагын айтып келип, анан математикалык эсептер жүргүзгөндө алар көбүнчө 10 жаштан, 11 жаштан турмушка чыгышат экен да. Анан кээ бирлеринин этеккири келе элек турмушка чыгышат экен. Кыздары өтө баалуу дейт да, кыз төрөлсө бир көп малга берилет. Анткени өзүңүздөр баягы дарыгерлер айтып кеткендей, кыздардын баягы төрөттөгү аялдардын өлүм аябай жогорулгондуктан кыздардын саны барган сайын азайып кетип атат. Тукумулоо үчүн албетте кыздар керек, ошондуктан кыздар ал жакта барктуу келет. Анан кыздарды болсо, бирок азыр сүйлөшүп келгенде, алар менен сүйлөшкөндө, биз азыр кыздар сактап атабыз дейт. Болушунча ошо 18ге чейин сактап туруп, анан бергенге аракет кылабыз дейт. Турмушка эрте бышса керек, кичинекейинен. Ооба, кыздар менен аябай көп сүйлөштүк да. Андан кийин алар болсо турмуш тиричилигине бышкан, нандарды дагы өздөрү жабып, баягы топозду дагы сабып, андан айрандарды жасап, быштактарды жасап турмушка бышкан кыздар. Көбүнчө оокатты биз көргөнүбүздө аялдар жасашат экен, кыздар жасайт экен. Бардык үй тиричилигинде, малды да, бардык жумушту аялдар жасашат экен. Ошон үчүн бардык күчтүн баары ушу аялдарга туш келет экен да. Оордуктун баары ушуларга туш келет экен. Ошол себептен да алардын түшү оор болгон үчүн ден соолугуна да зыян келет экен да ошол. Бар тең эле ашказаным ооруйт, же болбосо мынандай сөөк муундарым ооруйт дейт дагы. Кийингендер өтө жеңил кийинет экен. Анан биз дагы ошол өзүбүздүн билгенибизди айтып, жылуу кийиш керек, мынандай жука кийинбегиле деп сөзсүз айттык да, алардын баарына тең. Эмне кылып дарылашат экен, мисалы бирөө ооруп калса? Кандай дарыланасыңар десек, чөптө колдонбойт экен. Мындай же болбосо бир табып бар деп да уккан жокмун мен. Анан мурдакылардан бир калган дарыларды алып келип атышты, бирок сабатсыз болбогондуктан ошол дарыларды кайсыл убакта колдоноорун да унутуп коюшат экен. Биз дагы дарыларды берип аткан убакта биз түшүндүрүүсү өтө кыйын болду аларгачы. Анткени жаза албагандыктан, окуп албагандыктан. Бирок колубуздан келишинче түшүндүрүп берип аттык. Турмуш мезгил куруп жашап атканда репродуктивном возрасте деп коет, ошондон 86 аял каралган. Андан тышкары 12 боюнда бар экен, ошол жерден беременных боюнда болгондорду карадык. Андан тышкары еще кыздарды каралды. Кыздардан караганыбызда
алар абдан эле кичинекей, турмушка эрте бышкан деп айткан, жогоруда айткандай. Жана 86 аялдын ичинен ар бирине медициналык карта катарында жүргүзүп жазылуу болду. Ошо жерде сурайбыз, сураганда баягы алар коркконунанбы, бирок буга чейинки экспедицияларда деле аларга айтышкан, кыздарды эрте бербегиле, эрте бербегиле. Ошонун себебиненби алар жашырышат. Мен 18-те тийдим, мен 16-да тийдим деп. Бирок кайра эле өздөрүн кайра билгизип коет. Анан сурайбыз мынтип, сен турмушка тиердин алдында мисалы үчүн физиология бой кезинде, аякта деле физиология кезинде этеккири бир 12 жаштан бир 15 жашка чейинки мезгилде келишет. Орто цифрада бир 13-14 жашында. Анан кийин ошол жерден сурайбыз, сиз күйөөгө качан алып кетти сени дейт. Ошол мезгилде этеккириң келди беле? Же келе элек беле дегенде, анан кайра айткан, жок келе элек болчу. Анан мынтип коет, мен күйөөгө тийгенден кийин 2 жылдан кийин келди деп коет. Ошондой ортодо кылып эсеп жүргүзгөнүбүздө ошондо бир 10-11 жашында болуп калат. Сиздер тараптан мисалы дары-дармектер берилдиби? Ооба, быйыл Саламаттык сактоо министрлигинен 700 ошондон ашык акчага дары-дармектер алынып берилген. Анан аялдарыбыз менен терең мындай эме кылып сүйлөшкөнүбүздө, биз жакын сүйлөшүп убакытыбыз кенен болду. Ошол жерден бир ошо аялдын айтуусу, азыр жазылуу, бирок атын унуткойм, айтат: "Мен ооруйм" дейт. "Бүт жерим ооруйт" дейт. "Башым чыңалып ооруйт" дейт. Давлениясы бийик экен. Анан ошол жерден дарым жок дейт. Анан ошондон биз деп алып чыгып көргөзөбүз. Ушундан кичинеден салып койсом мен иш кыла албай калам дейт. Анан үйдө күйөөм урушат дейт. Анан биз мына Динара айым экөөбүз ошол аял менен терең аябай сүйлөштүк. Ошондо айтты: "Бир айым эмне ичесиң десең айтпайт. Анан сиз урушпайсызбы" дейт. Анан "Жок, урушпайм, мен эми гинеколог врачмын да" деп ошентсем айтат: "Бойдо калгандан калгам" дейт. Анан ошо ооруп турам, кеселденип турам дейт. Иш кыла албайм. Анан күндө мындан эметип алсам, обезболивающее средство болуп, ошондон мен оорубай калам дагы, үйдө иш кыла баштайм, кото саайм, иш кылам" деп айтат. Ошентип баягы колунан келген ыкмалар менен колунда барларына алар жанагы кара дары деп апийим алышат. Ошо менен дарыланышат. Апийим менен кара дары деп. Памирлик кыргыздардын жашоосунан тартылган кыскача видеолорду чогултуп атайын ролик кылып койгонбуз. Азыр ошону көрөлү, андан соң кызыктуу маекти улантабыз. Түшүрүп атасыздарбы жардамды? Түшүрүп жатабыз. Кыйын болгон жокпу? Жок, кыйын болгон. Төрөткөнгө аялдар жок, төрөткөн умай энелер жок. Жок. Өзүңөр бири-бириңерди төрөтөсүңөр, киндигиңер дагы өзүңөр кесесиңер бири-бирине. Киндигини төрөлгөндөн кийин эле бат эле кесесиз. Бат эле жип менен. Жип менен буп коесуңар, канабай калат анан. Жип менен. Анан баланын өзүнүн тону кетишет, Мананын тону кече кыйла катана ошо. Жер менен жаткандай ач. Таск. Баласы да өтө таск. Канча жыл болду эже бул ооруга? Көп багты. 10 жылдан ашык, 20 жылга жетип калды. Уктасаңыз да ушунтесизби? Байыт. Жок, багт tutат. Өтүрүп деп үйлөйсүң мынага. Макулбу? Жутуңуз баштап. Эми деп чыгарыңыз. Каттуу. Сага кичик өтүк керекпи? Кичик өтүк керекпи сага? Өтүкүн көрсөтчү. Кичик майда өтүк майдадан калп болду. Жоголдубу? Сен кичик өтүктү эмне кыласың? Кийем. Кичик өтүктү кийсең кандай болот? Жакшы болот. Жакшы болот элеби? Сиз да ушул жакта турасызбы? Канча балаңыз бар? Менде бир балам бар. Бир балам бар менде. Онун башка балам жок. Жолдошуңузчу? Жолдошуңуз? Жолдошум жок. Сизди Кыргызстанга алып кетелиби? Алып кетсеңиз биз кетебиз. Биздин азыр Кыргызстанга кеткибиз келет. Силер менен жыргасак дейбиз. Силердин жашооңорго биздин көзүбүз күйөт. Биздики Памылда кыйноо мана шундай. Кел, кимден баштайын?
Paşahan bu sen. Çekimdir var. Ayaldарды көріп жүрмін. Так, атың кім? Қарымды? Ханымды. Атаң аты? Төлемеш қызы Ханымды. 30 жашта. Қаншаны тудың? 31 dedi o şey. Я. 7 mi? Қанша жерге кетті? 4. Bir балаң бар ма? Ой, 3 бар ма? Беременность 7, роды 7. Екінші бала қанша жашта? 15'te. От қала? Abdülvekil 15'te. Karahan 30'a çıktı. Üçüncü bala kaçada? Üçüncü valla sacık onun küçük. Kaçada olur? Cigilmede olur ha? Cigilmede. Oyunana yapardım ben içesi ol. 17-18 keyim zorgu vardı mı? Ay, ikinci bala 15'te olsa, üçüncü bala kantık bundan keyin 18'de olsun. Hatta necemin kayıp kaldım onu. Uda tudun bu? Ha vay uda böyle. Akırkısı kaçada? Akırkı olan. Ahırgı olam şöyle Abdülvekil keçme oturmayla ketti. Şunda o. Kaçada? Köp bolsa 13'te 14'te. Çinigül, sen az nan pişir otasın da. Azır Çinigül mağa sen nan pişirganды көрсөтчү, суранычы. Мен сага окшоп nan pişirганды үйрөнөйүн, э? А сен муну алгандан кийин nan pişirасың. Nan pişир, көрөйүн да. Non mi paga, non. Çinigül өзү жасасынчы, кана көрөлү. Мен тилекке каршы жасасам, меники ортолору күйүп кетти, Çinigül. Жук колумду. Бул Оğuz комузду сизгечи Тойчубек деген бала берди. Атайын. Кыргызстандан алып келдик. Бир суроо узаткым келип атат. Өтө көп турушат окшойт, э? Ошондон улам баягы балдарын алмашатат окшойт, э? Айтып кетчү нерсе жок. Буларда деген көп төрөшөт, мектеп анан бирок өлүп калып балдарын өлүп калгансыз. Бирок көп эле ошондон регистрациядан өттү деп атпайм, ошонткенде 7-ни төрөп 3-өө жерге кет деген бул өлүп калды деген. Же төрөт учурунда өлгөн, баланын өлүмү көп да ал жерде. Мисалы бала төрөткөн учурда биздин родзалда 26 градус болуш керек, 26, 27, 28 градус болуш керек. Ал жерде жылуулугу, ал жерде наоборот суук. Кээ бирөөнүн болсо боз үйлөрүн мына көрүп келдик, боз үйлөрү жыртык, мындай шамал уруп турат ушундай да. Эгерде мисалы ошо жылуураак болсо, может быть, выживаемость была бы көбүрөөк, а бул жерде ошо төрөлгөндөн кийин кичикийинде ошо ымыркка айланып өлүп калышы. Кыргыздардын ошол мурунтан ата бабалары сактап келаткан айрым салттар менен бирге бир жөндөмдөрбү, кандайдыр бир мисалы төкмө акындыкпы же манас айтуубу ушундай касиеттерди байкай алдыңыздарбы алардан? Рамазан деген бала биздин Маштеге ошол чогуу отуруп калып, жагы мындай жөндөм аябай таланттуу экен, жакшы экен да. Ошол ырдап берди аябай. Жана ак шайыр деп интернетте да жүрөт эмеси видеосу. Ак шайыр деп ырдап берди, бирок мындай сөздөрүнү алар мынтеткен, мен өзүң жаздыңбы деп сурасак, ооба өзүм жаздым дейт. Анан укканын эле, мисалы кээде Кыргызстандан укканды, анан өздөрү сөздөрүн кошуп койт экен, ошону мен жаздым деп ырдай берет экен да. Жакшы. Ошо анан кийин комуз черткендер болсо, ошол эки Памирде эки бала эле калыптыр да, алар да жакшы черте албайт экен. Бизден ошол миграция кызматынан эки комуз алып барган эле. Ошол келип туруп черттиргенде мындай жөнөкөй эле күйлөрдү чертип атат. Унутуп калдык, аябай бизге комуз керек деп, ошол жакта экөөсүнө комузду белек кылып беришти. Келин, сизге суроо узатайынчы. Буга чейинки мен иликтеп баягы маалыматтарды алып караганыма караганда, ошол Тажикстандын дарыгерлери айткан экен, ошол Памирлик кыргыздардан келгендердин көбүнчөсү бул бүртүс эле оорусу менен көбүрөөк чалдыгышат депчи. Ушундай кезиктиби сиздер текшергенде? Болушу мүмкүн, бирок биз алга анализ албагандыктан айта албайбыз. Бирок көп оорунун белгилери ошого окшош.
анткени муундарыбыз ооруйт дейт, сөөктөрүбүз ооруйт дейт. Көбүнчө мал менен болгондуктан ал да болушу мүмкүн. Кошумча жанагы айтып атпаймынбы, чоң Памиринде кездешеби жанагындай бруцеллез оорусу, шанкыр оорусу деп. Ошол жерде кездешет экен. Бирок биз аны эметиш үчүн жогоруда айткандай дарым көмөк кездеш, анткени аны жанагы айтпайм фельдшер пункт ачылып ошол жерден ошол жанагы көзөмөлүндө журналында жазылганы бар. Ал дагы айтты, аны биз эске алдык, саламаттык сактоо министрлигине отчеттук түрдө жазылганбыз. Аны жазылып бердим. Эмкисинде ошону кароого. Кандай бир жыйынтык бере турган болуп атат да жергечи, же болбосо ошол билим сапат жагынан жогорулоолор болуп атабы, ден соолук жагынан жыйынтык берип атабы, ошол тууралуу маалымат берсеңиздер. Ден соолук жагынан мен айтып коеюн, бул ошо айтып атпаймынбы, экинчи барышыбыз. Биринчи барганыбызда аларды эч нерсе жок, дары алып барып ал жерден көрдүк. Анан бул жылга барганыбызда аппараттар алып барылды, гемоглобин определяция этилди, сахар крови определяция этилди, еще дагы айырмачылыктар бар болду. Чоң Памир, Кичи Памиринде айырмачылыктар. Дагы аялдардын ал жердеги жашагандыгында өздөрү айырмачылыктары бар. Аны токтогу айта алам, анткени себеби еще дагы биз аппарат алып барганбыз, УЗИ аппарат. Ал бийиктикке чыккандыбыздан биздин генераторубуз иштебей калып, ошол себептен кылынбай калынды да. Ошондой. То есть бул ар бир барганыбызда жөн баруу эмес. Аларды ошентип кароо, аларга жардам көргөзүү. Мисалы үчүн бизге май алып келгиле деп атат. Мисалы сөөктөтүп, бурсу сөөктөтүп атат, тизеси ооруйт, суставтары ооруйт. Ошол жерге сыйпаганга, жылытканга деп. Аларды эске алынып алып келинип атат. Мисалы бир турган жерде, бир шурада болгон эле бир 5-6 эле бозуйда, анан даже ошол 5-6 бозуйдун ичинде анча чогулушуп кандайдыр бир билим алмашуу жок экен да. Пикир алмашуу жок. Ошон үчүн көп салттуу билимдер жок. Эң эле банальный үлгү ошол кичинекей балаларды мага аябай кызык болду. Эмне тамак беришет? Себеби мен көрүп атам да, тамак аштар аябай эле аз да, ошол болгон эле эт, нан, чай. Анан кичинекей балага эмне берет деп сураганда, мага эң кызыгы ошол буламыкты билесиздерби депчи, кичинекей балдар. Тилекке каршы билишпейт экен. Эмне беришет экен анан? 3 айдан баштап өздөрү жеген тамактардан кошо баштайт экен. Жакшы. Памирлик кыргыздардын ден соолугу, жашоо шарты туурасында биз талкуу кылып жаткан маалыбыз. Ал эми бүгүнкү биздин студиябызга келген конокторго коомчулуктан бир нече суроолор келген экен, жооп алалы. Аларды бул жакка алып келсе, аба алмашуудан кыйналышы мүмкүнбү? Алар салкынга көнгөн дейт, климатка көнүп кете алышабы биздикине дейт. Организм туруштук бере алабы дейт. Килер менен бул жерге адаптация болушу өтө кыйын. Деңиз деңгээлинен ылдый алып келсе алар, эң биринчи биз алардын ден соолугуна зыян келтиребиз деп ойлойм да, кыскача айтсамчы. Жакшы, келиңиз Эльвира. Эгерде сизди ошол Памирге 4-5 жыл калып, балдарыңызды окутуп бер десе, калат белеңиз дейт. Аябай жакшы суроо болду, анткени Памирге барганыбызда дагы калуу маселеси да бир нече жолу каралды. Негизи, эгерде мамлекет бизге ошондой бир мындай стратегиялык бир план түзүп берсе, ал жакка баргандан кийин кандайдыр бир мисалы шарттарыбызды түзүп берсе, барганга даярмын. Алар намаз окуганды билишет бекен, жана намазды туура окушат бекен? Диндеги өзгөчөлүк эмне экенин байкай алдыңыз дейт. Намазды дээрлик 90% десем болот, окушат экен. Баары деле окушат экен. Себеби дегенде биз эртең менен туруп даратка чыкканда ошол боз үйлөрдүн айланасы бүт баары дарат алып жүрөт да. Ошого мен аябай таң калып аттым да. Чыксаң эле баардыгы ошол келгендер чуркап ошондой суукта дарат алып жүрөт баарысы. Анан намаз окуйт дегенде бул баардыгы эле туура окушат. Ханафи мазхабы, биз азыр Ханафи мазхабын биздин Кыргызстанга бекемдөө боюнча ошондой саясат болуп атат. Мамлекеттик кызматкерлердин атынан сиз жалгыз барган экенсиз. Эмне себептен жаныңызга 1-2 депутатты ээрчитип алган жоксуз? Алар деле көрүп келишсе болмок өз көзү менен дейт. Мамлекет тарабынан мен жалгыз эмес, көптөгөн мамлекеттен барышты. Миграция кызматы жетектеп барды, МЧСтен барды, погранслужбадан барды, таможниден барды. Эми депутаттардын азыр убактысы же болсо немеси болбосо керек. Эми качан барасыздар жана бара тургандагы пландарыңыз? Жылда барууну чечилди да. Эми жылда барабыз. Ал жерден эми аялдарга сурангандары көп пунктту жазып алганбыз. Ошону алып барууга аракет жасайбыз.
Мисалы эмне пункттар экен кыскача түштүрдү. Мисал үчүн бала кичикейинде рахит оорусу көп экен, ошого да дары дейт. Анан кийин мисал үчүн төрөлгөндөн кийинки баланы жанагы бизде эмелер бар, төрөлө турганда анан дарысы бар. Ошону мисалы ара төрөлгөндө өздөрү деле жасап койсо болот аларга. Анан кийин ошону алып барышыбыз керек. Анан эмкисинде ошо аппараттарыбыз иштей турган болуп барышыбыз керек. Тил боюнча. Тил боюнча мисалы үчүн булар эми баягы бир кызыктырган нерсеси, булар өзүнчө изолированный жашайт деп атпайбызбы, но ошого карабастан булар фарс тилин көп билишет экен. Анан кыргыз тилин так билет. Анан биз барып өзүбүзчө орусча сүйлөшүп калсак, силер эмне үчүн капырча сүйлөшүп атасыңар деп бизди аябай жаман көрүштү да. Биз кыргызча сүйлөбөйсүңөрбү деп. Анан жана капыр деген неме биздин неме шопурлардын ичинде бир орус шопур бар эле да. Аны бир неме экспонаттай карап атышты да, келип монтип жалдырап карап, анткени ал мына орус ушубу, бул алардын сезиминде, аң сезиминде баягы куугунтукка алган, келип буларды неме кылган орус катары болгон да. Бул ошондой экспонат болуп биздин Костябыз ушундай неме болуп келди. Сураштырып байкаса, ошол уруусу ким, ошону сурайт экен да. Мисалы мен барганда, мен өзүм ичкиликтен ошол жактан кызыл аяк деп эме кылып, кызыл аяктар көп экен да. Ошол мен эметпесем эле айылдагылар бүт келишиптир, көрөлү депчи, биздин тууган келиптир деп. Ушунчалык мындай бир урууга аябай маани берет да, мындай улуттан дагы урууга көп маани берет экен. Тилдери болсо ошол биздин азыр ошол Баткен жакта сүйлөгөнгө окшош эле. Видеоңузду көрүп аткам, буга чейин да көргөнүбүздө алып кетсеңер кетебиз деп бир ээрчип ыйлаган видеолор бар экен. Кандай сезимде болдуңуз? Мындай жүрөгүм аябай ооруду да. Анткени үчүн ошол жакта өзүңүздөр видеодо көргөндөй бир эже айтты да, биз дагы силер сыяктуу эле баягы жаратылышты көрүп, биз дагы силер менен ошол жакта жашагыбыз келет. Анткени биз кандашпыз депчи. Анан аябай боорум ооруду. Бирок мындан нары дагы эми алып келе алсак деле систематикалык түрдө жардам берип турсак, биз баягы ошол биздин жетишкендигибиз болот да. Жалпы кыргыз элине бир жагынан маалымат бердик, экинчи жагынан аларга дагы эскертүү болсун деген иретте көрсөтүүнү жыйынтыктап өттүңүздөр. Чекесинен баштап келиңиз, сизден баштап. Мындан ары биздин туугандарыбызга ден соолук саламаттык сактоо министрлигинин жагынан дагы көп дары дармектер аларга жана аларды кароого болуп турсун да жыл сайын. Албетте бул жанагы айткандай үмүт берип, аларды кандайдыр неме кылып турат, бирок чынында жанагы алып кеткиле деп атпайбы, ошо каалагандарын алып келип бул жерге жайгаштырсак деле болот, бирок жеринде жардам берип турганыбыз жакшы. Буларда мындай система бар экен да, эгер баягы эркектер көп да үйлөнбөй калган, аларды тууганын ичинде бири-бирине аябай жакшы жардам беришет экен туугандар, уруу ичинде. Ошондо тиги неме кылып атат да, өзү кыз берип ага тууган болсо дагы, анан күч күйөө кылып кызматын алат да, эгер ал калым төлөй албаса. Кыздардын баасы 10 жамбы деп коет, бул 100 баш мал. Ошондо анан тууган ичинде жанагы агасынын кызын өзүнүн баласын алып берген, өзүнүн кызын агасынын баласына берген. Мына ушундай немелер бар. Анан мен эң биринчи мындай каалап кетишим, биздин мамлекет аларга гуманитардык азык түлүк гана жардам бербестен жанагыдай алардын муктаждыгын изилдеп, медициналык жардамды туруктуу кылып, вахтовый метод менен болсо дагы алар аяка врачтарды жөнөтүш керек. Керек болсо ошол мургаптын жакын турган мургаптын врачтарын жөнөткөнгө кандайдыр бир шарт түзүп бериш керек деңгээлде. Окуу мугалимдерин жөнөткөнгө жардам бериш керек. Мен ошол жака барып, ушул бир жумадай барып келгенден эң чоң нерсе бул шүгүр кылышты үйрөндүм да. Мындай шүгүр жашоого болгон ушунчалык шүгүр дегенде, ошол мусулман коомчулугуна, Кыргызстан элине айтарым, биз мындай азыр туруп эми жаштар карап Европа дейбиз, Америка дейбиз же башка жак дейбиз да. Шүгүр кылыш үчүн негизи арттагын караш керек да. Ошон үчүн биздин өзүбүздүн боордошторубузду өз көзүбүз менен көрдүк. Биздин жашоо мындайча айтканда бир бейиш да. Бардык шарттар бар, бардык нерсе бар. Кээде мындай жөнөкөй бир шылтоолорду айтып, мындай мусулмандар мисалы үчүн намаз окубагандар шылтоолорду айтышат да. Ал шылтоо эмес экен да. Алардын алдында бул эч нерсе эмес. Жогоруда айтып кеткендей, Памирде баягы аба ырайы
аябай катаал, ошондуктан ал жакта эч кандай мындай көп эле эч кандай өсүмдүк өспөйт да. Анан Кыргызстанга киргенде эле жаратылышты көрүп, айылдарды көрүп, айылдагы элементарный бир остановканы көрүп аябай сүйүнүп кеттим да. Кандайдыр чоң эле бир шаарга түшкөндөй болуп, чындыгында аябай кубандым да. Буга чейин айылдагы болгон баягы стереотиптер жокко чыгарылды да. Ошондуктан кыргыз элиме кайрылып элем. Мындан кийин дагы буюрса жардамдарды топтону улантабыз. Ошого активдүү катышып бериңиздер. Мына барып кандайдыр бир деңгээлде тажрыйба топтоп келдик. Эми мындан аркы жардам буюрса максаттуу болот. Анан мен ушу жаштарга кайрылат элем. Силердин араңардан баягы өзүңөрдүн ыктыярыңар менен же болбосо волонтер катары, мейли врачпы, мейли мугалимби, же болбосо же башка кесиптегилерби өз ыктыяры менен барып, балардын арасына барып жардам берүүгө чакырат элем. Терең ой менен, илимий мамиле менен чечим кабыл алып, анан ошол жардамды мындай бир эле мына сага деп жардам берип койбоштон, ар дайым жардам бергенге ошондой программа түзгөнгө аракет кылсак, анан бардык адамдар ошого көнсө. Быйылкы жылдын эсебинен Памирге барып, алардын жашоо шарты менен таанышып келген топ менен бүгүн биз кызыктуу маек курдук. Алардын дагы бир нече көйгөйлөрүн уктук, андыктан биздин мамлекетибиз буга кайдыгер карабай, жакшы шарттарды түзүп берсе деген ойдобуз. Себеби биздин боордошторубуз ар дайым жакшы жашоодо жашоосу шарт. Ушуну менен чыйырдын бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чыйыр, сиздин багыт.